Өлкөдө өзгөчө кырдаал режими 10 майга чейин улантылгандыгына байланыштуу жана Баткен облусунда 2020 жылдын 1 майына карата коронавирус оорусунун жаңы учурлары катталып жаткандыктан негизги жана ички санитардык карантиндик көзөмөл посттору өз ишин улантат. Ал эми ар бир айылдын кире беришине элдик кошундар тарабынан коюлган тосмо посттор алынат. Бул боюнча ыйгарым укуктуу өкүл Алишер Абдрахманов 2 майда координациялык кеңешмеде тапшырмаларды берди. Ошондой эле учурда Кадамжай районунда кооптуу илдетти жуктургандардын саны көбөйүп жаткандыктан Халмион, Үчкоргон, Орозбеков айыл аймактарынын оору чыккан айылдарында посттор калтырылды жана көзөмөл күчөтүлдү. Ошондой эле кошуна мамлекеттер менен чектеш аймактардагы посттор күчөтүлгөн тартипте иштей берет. Мындан сырткары облустун аймагында 2020 жылдын 30 апрелине чейин берилген өткөрмөлөр 2020 жылдын 10 майына чейин жарактуу болуп эсептелет. Алар негизинен айыл чарба продукциялары жана медициналык каражаттарды алып өтүүчү унаалар жана жарандар болуп саналат. 2 майга карата Баткен облусунда кооптуу илдетти жуктургандардын саны 12-ни түздү. Алардын 6-су Кадамжай районунан катталган. Буга чейин Кызылкия шаарынан 2, Баткен району жана Баткен шаарынан 4 бейтап айыгып ооруканадан чыккан деп билдирет өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы.